Бул жактан баштап уже жаңы покрытиялар кетти бизде. 2 слой асфальт, 2 осетка. Ушул жерден баштап уже бүт жаңы биздин азыр келген, учуп келген иностранный компаниялар, бүт пилоттордун баардыгы аябай жакшы отзыв калтырып атат. Бул күйүп турган көктөр, булар еще эски. Азыр жаңы алмаштырып келатышат. 1,5 айдын ичинде булардын баардыгын бүтүрүп жаңыланып бүтүшөт полностью. Анан специально өзүнүн бир процедурасы бар, ошону бүтүрөбүз. Ошондон кийин уже декабрда уже бизде жаңы категория менен 3-чү категория менен Кудай буйрса иштеп баштайбыз. А мына для сравнения мен эскилеринде көргөзүп койдук, чтобы көргөндө көрсөтүп контраст кандай. Биякта булар алмашылат да. Бүт алмашылат. Азыр постепенно жасап келатышат. 1,5 айдын ичинде полностью бүтүшөт. Срок боюнча булар опережение менен кетип атат 1 ай менен. Пилотторго авиакомпаниялар келип өздөрү аудит кылышат да биринчи учуш үчүн. Анан алар келип биздин полосаны көрүп аябай жакшы отзыв калтырып атышат да. Анткени ар бир авиакомпания баягы шассиси талкаланат да, начар болсо. Анан ошого калтырап титирегенде өлөт да, дөңгөлөктө өлөт. Неме ходовойдо кетет да баягы. Системасы. Системасы бар. Ушулар кетип аткан жолубуз до конца наркы жакка удлинение болуп атат да. Тиягынан барып аркы башына кошулат. Кошулат. А мунун кошконубуз эмнеси жакшы бизге? Самолеттор интенсивность көбөйгөндө келип конгондо сразу бул магистралга бурулуп кетип чыгып кетет. Освобождать этип коет. Конгонго кийинки самолетко эрте бошотуп берет. Могул освещениялардын баарын Сануркожо жаңы алмаштырды. Мурун тусклый болуп турчу, эски. Азыр уже диодно койдурдум бияка чейин.